Ысык көл облусунда жайкы эс алуубагы расмий старт алган менен туристтердин агымы анчайын байкала элек. Анткени менен быйыл чет элдик жана ички туристтердин каттамы жылдагыдан көп болот деген божомолдор бар. Буга байланыштуу коопсуздук чаралары боюнча бир нече багытта иш жүрүп камылга күчүндө. Жергиликтүүлөрдүн билдиришинче, эс алуучулардын чоң агымы июнь айынын 20-сынан кийин болушу мүмкүн. Негизинен эле быйылкы эс алуубагына коопсуздук маселеси, пансионаттардын даярдыгы, ички инфратүзүмдөгү жаңылануулар кандай өңүттө жүрүүдө. Буга кыскача токтололу. Балыкчы шаарына эс алуучулар жыл сайын көп келе баштады. Июльдүн орто чени, август айларында шаар пляждарына киши батпай калат. Буга муниципалдык пляждар жылдагыдай эле камылга көрүп, 3 пляжга куткаруучулар үчүн 4 кайык, 1 моторлуу кайык жана куткаруучулардын кийимдерин камдап турушат. Куткаруучулардагы кесипкөй адистер болгондуктан былтыр 20га жакын адамды мына ушул шаймандар менен көлгө чөгүүдөн сактап калышкан. Тур сезонго ушу Балыкчы шаарындагы толкун эс алуучу жайы, почта эс алуучу жайы жана сейил эс алуучу жайлар бар. Ушулар уже турист сезонго 100% даяр десек азыр болот. Ушу көл ичине элдин коопсуздугун эскертүү белгисине толкун эс алуучу жайына 8 буй, почта эс алуучу жайына территориясы кичине болгондугуна байланыштуу аяка 4 буй, сейил эс алуучу жайына дагы 8 буй салынды. Былтыр адам чөккөн. Былтыр буйрса болгон жок. Бирок мындайына неме кылганда, сейил бул почта эс алуучу, толкун эс алуучу жайынан 6, ал 6-нын экөө чоң киши, 4 кичинекей бала. Почта эс алуучу жайынан 9, 9-дун 3 бала, 6 чоң киши. Сейил эс алуучу жайынан 4, 1 бала, 3 чоң киши сакталып калынды. Бирок мындай кырсык болгон жок. Балыкчы шаарынан кийин эле эс алуучулар Тамчы айылдык пляжына, айыл ичиндеги жеке конок үйлөрүнө көп токтошот. Айылдын пляжына күн ысыганда 4000ден ашуун адам кирип кетет. Көл жээгиндеги инфратүзүм быйыл жаңыланып жасалып бүтө элек. Азыркы күнү сезондун ачылышына 10-15 күн калды. Кудайым буйрса, бул толугу менен толук кандуу иш алып кеткенге биз даярдык көрүп жатабыз. Жетишебиз деп үмүттөмүн. Кудайым буйрса. Бул жерде жана жүргүзүлүп аткан иштер боюнча мынакей азыркы күнү толугу менен бүтүп аяктап калдык. Эс алуучуларга жакшы маанай тартуулаш үчүн брусчаткалар орнотулуп, освещениясы менен жана жаңы скамейкалар орнотулду. Жана чечинип кийингенге дагы ылайыктуу чечим жайлар жасалып, эскилердин баарын тең алдырдык. Азыркы күнү 6 куткаруучу буга чейин иштеп жүргөндөр сертификаты бар. Азыркы күнү кайра окутууга жиберип, сертификатын продлить срогун узартканы даярдап жатабыз бүгүнкү күнү. Быйыл Ысык көл району болсо туристтердин чоң агымын чындап күтүп жатат. Себеби мурдагы жылдарда пандемияга байланыштуу көп тоскоолдуктар болуп келген. Азыркы убакта эс алуубагына жеке сектор, ири пансионаттар даярдыгын толук аякташы элек. Райондогу эң ири санаторийлердин бири быйыл 100дөн ашык эс алуучулардын бөлмөлөрүн толук оңдоп түзөөдөн өткөрүүдө. Санаторийдин жетекчилигинин айтымында толук оңдоп түзөө иштери Союз мезгилинен бери жүргүзүлө элек болчу. Салынган жылдар 65-жыл болсо, ошондо баягы негизги суу түтүктөрүнүн баарысың эски бойдон келип келген да. Анан алар убакыт өткөн сайын ошонун баарысың эскирди, дат басты, чирийт, алмаштырыш керек болду. Быйыл ошону чыгынып алмаштырып, андан тышкары аларды алмаштырган соң комнаталардын ичинде, жатаканалардын ичинде шарттарды оңдоп, косметика ремонтун, жаңы ремонтторун жүргүзүп, ошонун баарысың жылуулап, тоо жак бетиндеги немелерди жылуулап, жаңы пластик терезелерди коюп, утепление дегенде кылып. Чынында эле пансионаттар, жеке сектор жана мамлекеттик кызматтар үчүн даярдык көрүүгө дагы 10 күнгө жакын убакыт бар. Анан калса июнь айы жаанчыл болуп, аба ырайы суугураак. Мындан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү дагы пайдаланып, суучул куткаруучулардын окутуудан өткөрүүнү улантышууда. Себеби бул маселеге эс алуу жайлары анчейин көңүл бурбай жатышат. Ысык көл районунда 182 эс алуу жайы болсо, быйыл куткаруучулардын даярдоо боюнча 38 гана адисти даярдоо боюнча кайрылуу түшкөн. Көл эс алуу жайларында паркопляжный зонасы көп, узун. Анан ошого жараша ар бир жанагы спасатель 50 метрге бирден деген жерге туура келбей калат да. Ошон үчүн пляждарын кыскартып, же болбосо мындай көбүрөөк сууда куткаруучуларды окутуш керек.
Бул жерден эми эс алуучуларга жакшы шарт түзүлүп бериш керек да. Алардын безопасности биринчи очередте алар жакшы акчасын төлөп эс алганы келип аткандан кийин алар дагы ошондой безопасность, коопсуздук жайын жакшы карап бериш керек. Пансионаттар көлгө түшүп жаткан эс алуучунун өмүрүнө кайдыгер карап жаткандыктан 2021-жылы 18 адам көлгө чөгүп өмүрү менен кош айтышкан. Ал эми жалпы республика боюнча 121 адам сууга чөгүп каза болгон. Быйыл болсо 14-июнь күнү бир адам, эртеси 15-inde дагы бир адам көлгө чөгүп кетишти. Бул өтө аянычтуу. Бир жагынан өтө чоң кайдыгерликтин кесепети. 466 суу объектилеринде адам өмүрүн коргоо боюнча эрежесинин талаптарын текшерүү боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө көгүл туристтерди эс алуу жайынын кум жээгиндеги ошол талаптарга жооп бериши боюнча карап чыктык. Негизги бул коюлган буйлар 1 метр 75 сантиметрге коюлуш керек, коюлуп туруп, жана яма предвидительный знактар, бул пристерде спасательный кругтар илинбептир, спасательный кругтар жок экен. И ар бир 30 метр сайын спасательный щиттер туруш керек болчу, ошол щиттер жок экен. Спасательный щиттер жоктугу аныкталды. 466-нын тийиштүү талаптары аткарылбай келүүдө бүгүнкү күндө. Милиция кызматы болсо 1-июндан бери күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча быйыл жалпы Ысык-Көл облусу боюнча 1000ден ашык милиция кызматкери коомдук коопсуздукту сактоого тартылат. 182 эс алуучу жай, 500дөн ашык жеке конок үйлөрү бар. Алар боюнча дагы иш-чаралар жүрүп атат. Тиешелүү эс алуучу жайларда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин атайын багытталган полкунун кызматкерлери 15-июндан баштап келип кызмат өтөшөт. Ошону менен эле бирге пансионаттарга буклеттер илинип, памяткалар чапталып, келген жарандар кайсыл учурда кандай тилде кайсы жерге чала тургандыгы боюнча ар бир пансионатта маалыматтар илинип, иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча азыркы тапта Балыкчы шаарында 2, Ысык-Көл районунда 8 пост иш алып барууда. Чет элдик жарандарга маалымат баракчалары берилүүдө. 20-июндан тартып бул кызматка дагы борбордон кошумча күчтөр тартылат. Мындан сырткары туристтик экологиялык милиция кызматынын атайын бөлүгү жардамга чыгат. Биринчиси менен 12 саатта 4 пост, экинчиси менен 12 саат түнкүсүн 4 пост жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук коопсуздукту сактап жатышат. Жана ошондой эле 15-июндан тартып Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармаларынын кызматкерлери жана Бишкек шаарынын милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерлери дагы жайкы туристтик сезонго кызмат өтөгөнгө келишет. Ошол жардамга келишет. Анткени өзүңүздөр билесиздер, жайкы туристтик сезондо баягы элдин саны көп болот, келген коноктор да быйыл көп болот деп божомолдошууда. Ошондуктан кырсыктын алдын алыш, коопсуздуктун алдын алыш биздин биринчи милдет болуп эсептелет. Эске сала кетсек, өлкө башчысы тарабынан Ысык-Көлгө келген туристтерге жагымдуу маанай түзүү үчүн көл жээгин тосуп алган бардык пансионаттарга тосмолорду алуу, көл жээгин бош коюу боюнча жарлыгы чыккан. Жарлык чыккан күндөн баштап жергиликтүү администрация өкүлдөрү мониторинг жүргүзүп, жалпы райондогу 182 пансионаттын 76-сы тосуп алганы аныкталган. Аларга азыр жарлык тааныштырылып, тосмолорду алуу боюнча көрсөтмөлөр берилди. Бардык мониторинг жүргүзүлгөндөн кийин ушу Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынын чоң залында Ысык-Көл областынын ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жетекчилиги менен биргеликте бардык пансионаттардын жетекчилери чакырылып, ушу анализ жүргүзүлүп, мониторинг негизинде бүт тиешелүү тапшырмалар берилди. Мындан сырткары ушу жеринде текшергенде көйгөйлөр да аныкталган, сунуштар, пикирлер айтылган. Ошонун баары ушу отурумда айтылып, чечүү жолдору да аныкталды. Быйылкы жылга карата эс алуучуларга жакшы шарт түзүү максатында пансионаттарга кетүүчү 3 жол толук оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Бул жол каттамдар эч кимдин карамагында болбогондуктан Союз тарагандан бери ремонт иштери жүргүзүлбөй келген. Акыры транспорт министрлигинин балансына алынгандан бери акырындап жасалып баштады. Бирок мындай каттамдар Чолпон Ата шаарында, Бостери айылында абдан көп. Аларда жолдун жыртылган тешиктери быйыл дагы калчудай. Себеби аңчөнөктөрдү убактылуу болсо дагы жамап жасап коюу боюнча Чолпон Ата мэриясы, Бостери айыл өкмөтү такыр эле аракет жасашкан өңдүү эмес. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык-Көл облусу.